Кургак учугу оорусу дүйнө жүзү боюнча глобалдуу көйгөйлөрдүн бири. Учурда жер жүзүндө аталган дартка кабылгандардын саны төмөндөп бара жатканы менен дарыларга туруктуу формасына кабылгандар көбөйүүдө. Дүйнө боюнча бир жылда бул илдет менен ооруган 10 миллион 400 адам болсо, анын 2 миллионго жакын адамы каза болот. Дал ушул кургак учугу оорусу боюнча бүгүн түз эфирде сөз кылабыз. Аны мен Фироза Ашымбаева алып барам. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү темага байланыштуу биз атайын конокторду да чакырганбыз. Анда мен сизге тааныштырсак, Батма Алайчиева Ош облустук балдар кургагучка каршы ооруканасынын бөлүм башчысы. Саламатсызбы эже? Ошондой эле Тургунай Аманова Ош облустук кургагучка каршы күрөшүү борборунун дарыгери. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин студияга кош келипсиздер. Негизи теле көрүүчүлөр кургагучук оорусу боюнча жакшы эле маалыматта болсо керек, бирок айтып коюш дагы алар үчүн көп эместир. Ошон үчүн 24 март негизи дүйнө жүзү боюнча кургагучка каршы күрөшүү күнү эмеспи? Сиздер ошого жараша да көп иштерди аткардыңыздар. Негизи эле элге түшүндүрүү боюнча батменче айтсаңыз, кургагучук оорусу кандай оору? Кургагучук оорусу боюнча айтып кетсеңиз. Кургагучук оорусу эзелтеден бери эле белгилүү болуп келген. Ошол байыркы ученый врачтарыбыз кургагучук жөнүндө айтышып, аны жазып, симптомдорун айтып келишкен. Бирок кантип дарылаганды билген эмес. Себеби кургагучукты бактериябы же вируспу эмне чакыра тургандыгын билишкен эмес. Мына ошондуктан медицина бул кургагучук оорусунун алдында алсыз болгон. 13-14 кылымдарда биздин байыркы ученый врачтарыбыз Авиценна, Гиппократ булар жөнүндө көп айтып келишкен, бул оорулар жөнүндө. Бирок баягы дарылары жок болгон үчүн дарылай алышкан эмес. Ошон үчүн баягы ооруган оору акырындап ушу жөтөлүп, чүчкүрүп, арыктап, ошентип андан кийин көз жумган. Таптакыр айыккан эмес ошол убакта. Андан кийин гана 18-кылымдын акырында 1882 жылы немец окумуштуусу Роберт Кох биринчи жолу кургагучуктун возбудителин тапкан. Ошонун атына ушул убакка чейин палочка Коха деп айтылып келинет. Ошол киши Нобелевский премияга татыктуу болгон. Бүгүнкү күндө кургагучугунун оорусу кандай биздин Кыргызстанда кандай, биздин Ош областында кандай? 1993 жылы Бүткүл Союздук саламаттык сактоо уюму кургагучук оорусу бүткүл адамзаттын эпидемия коркунучунун алдында турат деп жарыя кылган. Себеби биз бир эле биздин мындай өсүп келе жаткан мамлекеттерибизге окшогон мамлекет эмес. Өтө өнүккөн мамлекеттерде дагы кургагучук оорусу баш көтөрө баштаган. Мына ошондо ошо бүткүл дүйнөлүк саламаттык уюму дот стратегия деген стратегияны киргизген. Ал кыска мөөнөттө ошол кургагучук оорусун дарылоо деген өз убагында аныктоо, аны дарылоо деп келген. Рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, эскертип кетели, биз азыр түз эфирдебиз. Эгерде сиздердин дагы кургагучук оорусуна суроолоруңуздар болсо, бизге байланышка чыгып суроо берсеңиздер болот. Албетте биз коноктордон сиздерге жооп алып берүүгө аракет кылабыз. Негизи Тургунай эже айтсаңыз, кургагучук жугуштуу оору болгондуктан көрсөткүчтөр бизде деле тез өзгөрүп турса керек. Негизи эле Ош облусу боюнча кандай болуп атат кургагучук оорусу? Ош облусу боюнча бул кургагучук жугуштуу илдет деп айтылат. Көбүнчө бул жөтөлгөндө, чүчкүргөндө аб аркылуу жугат. Ошон үчүн биздики 2016 жылы 1086 адам ооруган болсо, 83 бүтүн абсолютный числону түзөт. А 2017 жылы 1091 адамга жеткен. Бирок ал түзөт 91% түзөт. Ошондой эмнеге дегенде бул көбөйүп кетүүнүн шартын көбөйгөн эмес. Бул биздин баягы райондордо Кара Суу, Өзгөн, Алай, Каракулжа райондо, Ноокат райондордо көбөйүшкөн. Булар көбүнчө адамдардын жыштыгына байланыштуу болот. Мунун
ошого салыштырып айтабыз. Мисал үчүн өткөн жылы бул мезгилде биздин оорубуз 220га жетип аткан болсо, азыркы мезгилде 160-167 кармап турат. Өзү 200 койкалуу орунду местабыз Ош областтык кургагычка каршы. Демек азайып атыптыр да. Уже биз бул жерден сезебиз. Туберкулез азайып атат, кургагычуу азайып атат деп сезебиз. Демек дарыгерлер алдын алуу иштерин жүргүзүп аткан дегенди түшүндүрөт экен. Да. Рахмат. Ал эми азыр биз теле көрүүчүлөр байланышка чыгыптыр. Суроосун кабыл алсак, урматтуу теле көрүүчү, сиз түз эфирдесиз. Сиз түз эфирдесиз. Саламатсызбы? Саламатсызбы, кутмандуу кушубак кетиңиздер менен. Рахмат. Сурооңуз болсо бере бериңиз. Мен ушу кургагычуу суроосу боюнча бир суроо берип кетким келип турат жана өзүгө. Ушул кургагычуу болоордон алдын кандай белгилер болот? Дагы сурооңуз барбы? Кургак Азыр. Дагы сурооңуз барбы? Рахмат. Сурооңуз түшүнүктүү. Батма эже. кургагычуу менен ооруй турган алдында кандай белгилер болот деп атат. Кургагыч башталганда ошо киши алсыз болуп, аппетити начарлап, дене табы жогорулаганда дагы ошо түштөн кийин 37, 37,5, 38ге чейин көтөрүлөт. Анан кечинде тердейт, жөтөлүү биринчи кургак болуп, анан кийин мындай какырык кошо чыгат. Анан дагы жүрө берсе, мына ушул убакта врачтарга кайрылуу керек. Эгерде врачтарга кайрылбай дагы жүрө берсе, себеби өзү көп деле состояниясы жакшы эле сезет да, неме. Киши эртең менен турса жакшы эле, кичине температурасы чыгат, эртең менен турса жакшынакай эле кадимкидей иштерин улантып кете берет. Мына ушинтип иштеп жүрө берет, баягы неме кургагычуу оорусу өз ишин уланта берет. Демек кургагычтын жараты көбөйө берет дагы, анан кийин баягы өпкөгө терең кирет, тешикчелер пайда кылат да. Мына ушул убакта баягы киши айлана чөйрөгө коркунучтуу болуп калат. Туберкулез менен палочканы чыгарат да, кургагычтын палочкасын чыгарат. Рахмат. Бизге дагы байланышка чыккан теле көрүүчү бар экен. Урматтуу теле көрүүчү, сиз түз эфирдесиз. Алло. Саламатсызбы? Сурооңузду бере бериңиз, урматтуу теле көрүүчү. Саламатчылар. Мен чөйрөдөн звонок кылып атам да. Мен балам 8 ай жатыр эле немеде. Ооруканада. Токатта. Ошол 8 айдан жатып келгенден кийин деле дагы деле жөтөлөт да, эч жөтөлүп калбады да. Балаңыз канча жашта эле? Кайсыл районда жатты эле? Нокатта жатты. Нокат району. Өзгөндөн болот. 91-жылкы да. 90-жыл болсо, рахмат, сурооңуз түшүнүктүү. Демек, чоң адамдар катарында болот да. Айтсаңыз, Тургунай эже 8 ай жатыптыр. Бирок келгенден кийин деле дагы эле жөтөлү басылбады дейт да. Буга кандай түшүнсө болот? Эми бул жерден түшүнүүгө болот. Ошол баласынын айрыкча бизде Нокат районунда 40 койкалуу полуулар жатат. Полуу деп бул изонезитке устойчивый формасы менен жаткан оорулар жатат. Бул жерде лечениясы 8 ай, 9 айга чейин созулат, 11 айга чейин созсо болот. Эгер ошонун дарысын ичкен дарыларды өзү 5 дары менен дарыланат, өз убактысында ичип, өз убактысында режимди бузбай, өз убактысында эс алып, өз убактысында уктаса таасир этмек. Эми мен бул баланы айтууга мен үчүн көрбөгөндөн кийин көрбөгөндөн кийин табышмак. Бирок сиздер кандай убакта чыгарасыздар? Жакшы болгондон чыгарасыздарбы? Биз көбүнчө палочканын жок болуп калган мезгилде, элдерге жугуусуз болуп калган учурда гана чыгарабыз. Ага чейин жакшы болмойнчо чыгарбайсыздар. Стационарда, больницада кармайбыз. Рахмат. Батма эже, сиз эми балдардын ооруканасында иштегендиктен, балдардын оорусу кандай болуп атат азыркы учурда? Балдардын оорусу дагы ушул ДОТ стратегиясы деп эдикпи, ошону колдонгондон бери жылдан жылга азаюуда.
чоңдар да азайып атат, балдар да, подростоктор да. Например, балдарды ала турган болсок, 2016 жылы 111 бала катталган. 111 бала катталып, 23,8 100 миң калкка. Ал эми 2017 жылы 125 бала катталды. Себеби көбүрөөк болгонунун себеби проондон бизге компьютерный томографияга акысыз 77 балага жолдомо берилген. Биз ошол компьютерный томографиядан ошолорду текшерип, ошо 77 берген томографический обследованиядан 25 баланы таптык. Ошо убагында, өз убагында табылды бардыгы. Ошолор ооруканага жаткырылды. Азыркы күндөрдө дарыланып, чыгып кеткендери болду. Дагы дарылануусун улантып жаткан балдар болуп атат. Мына ошондой эле өспүрүмдөр арасында дагы мына азайып атат деп айтсак болот. 2016 жылы 67 бала каттала турган болсо, 2017 жылы 61 өспүрүм катталды. Сиздерде эми байгыл бул кургагучка кабылгандар сөзсүз түрдө көп айлап жатат да. Анан балдар кандай болот? Алардын билими кандай болот? Окуусу кандай болот? Ушундай шарттар түзүлгөнбү өзү? Балдарга аябай жакшы шарттар түзүлгөн. Балдар үчүн мектеп бар, атайын орто мектеп бар. 1-класстан 11-класска чейин окушат. Ошол жерде жатып балдар мындай воспитательдерибиз бар. Дайыма ошолор менен мындай ар кандай кызыктуу оюндарды неме кылышат, ойношот. Ошол карашат да воспитательдер. Анан кийин тамак аштары жакшы аябай. Мисалы айта кете турган болсок, мына больницаларда 10 күндөн жатса күндө тууган уруктары бара турган болсо, бизге балдарга келишпейт. Ошол жерден 5 маал тамак беребиз. Анын үчүнөн 3 жолу ысык тамак, биринчи, экинчиси, 2 жолу второй завтрак, полдник дегендер. Ошол балдар ошол эле тамак менен жакшынакай болуп, толуп ошол жерден жакшынакай болуп чыгып кетишет. Чоңдорго караганда балдардын дарылануусу жакшы кетет. Себеби бул балдардын дайыма кыймылда болушат, чуркап турушат. Булардын кан айлануусу дагы чоң кишилерге караганда 2-3 эсе тез айланат. Дарыларды дагы тез кабыл алат. Баягындай побочный реакция дегендер дагы балдарда азыраак болот. Балдар, кыскасын айтканда, балдар дарыларды эми жакшы көтөрүшөт. Негизи Тургун эже баягы дарыларга туруктуу формасына кабылгандар да көп да. Анан алардын дарылары акысыз экени баарыбызга эле белгилүү да. Анан айрым учурда бейтаптардан дагы ушундай сөздөр жүрүп калат да. Айрым учурда биз сатып да алган учурларыбыз болот депчи. Кандай дарылар сатылат, анан кандай дарылар акысыз берилет? Бизде проон каржылайт дары жагынан 1998 жылдын 1 октябрдан бери бизде ДОС стратегия ДОС менен иштеп келгенбиз. Туруктуу оорусун 12 жылы 29 августтан баштап биз туруктуу бөлүм деп отделение ачылган 50 койкага. Уну проон каржылайт бизде көбүнчө. Проон каржылаганда бесплатный, акысыз төлөм дөбүз. Буларга мындай оорулар бизге каяктан келген? Ошо биринчи катардагы дарыны жакшы убактысында ичкен эмес. Өз убактысында жеткирип, өз убактысында бирөө күн эрте ичсе, бир күн кеч ичип, врачтын көзөмөлүндө болбогон оорулар кайта келип түшүп калышы мүмкүн да. Ошондо биздин туруктуу дартка туруктуу оорулар келип чыгып калат. Рифампицин менен эзонестке деген дарыбыз бар. Ошонго туруктуу болуп келип калат. Буга эч ким эч качан акча сураган эмес, сурабайт. Азыр муну аябай жакшы болуп калды. Быйылкы жылдын эсебинде проонун эсебинен биздин Алай районунга, Өзгөн районунга, Ноокат районуна ген эксперт деген аппараттарыбыз коюлган. Какырыктардан таап берет, тез убакыттын 2 сааттын ичинде бизди тактап айтып берет. Бул устойчивый форма депчи. Рахмат. Тургун эже, Батым эже айтсаңыз да, бул кургагучка кабылганда негизи кандай адамдар кабылат, анан бул алдын алуу үчүн, баягы ооруга кабылбаш үчүн кандай чараларды көрүү керек бул адам? Азыр биз телекөрүүчүнүн суроосун кабыл алып, бирге жооп берсек. Урматтуу телекөрүүчү, сиз түз эфирдесиз. Тургун эжеге 100% ооруган туберкулез адамдан
канча процент айыгат деди, ошону укпай калдым да мен да өз өлкөлөм менен ооруйт элем да, ошону неме кылыш керек болуп атат. Тошунасын айтып берсе жакшы болот. Түшүндүңүз да? Жакшы вопрос берилди. Бунун ичинде 100%-тин ичинден бизде айыгып чыгып кеткени азыркы учурда 2017-жылы 25 адам вылеченный болуп чыгып кетти. Учеттон бизде учеттон чыгып кеткени эле чыгып кетпейт, 2 жыл бизде диспансерный учетто жашаган жеринде учетто турат. Алар 6 ай сайын келип контролдук макротасын тапшырып рентгенге түшүп турат. Андан кийин гана муну аякты деп сирона немеге коюшат. Демек, бул эми кургагычтык көбүнчө баягы өпкөдө болот эмеспи? Өпкөсүндөгү дак такыр жок калат экен да, 100% айыккан. Ошондой түшүнсөк тууралуу болобу? Рахмат. Батым эже, жогоруда суроо жооп берсеңиз, кандай адамдар кабыл анын алдын алуу үчүн кандай баягы жакшы витаминдерди жеп туруш керекпи? Бул кургагычтык оорусу менен баягы воздушно-капельный деп коет, аба аркылуу жугат бул. Аба аркылуу жугат дагы. Баягы оорулуу киши жөтөлгөндө, чүчкүргөндө, сүйлөгөндө өзүнүн какырыгы менен же түкүрүгү менен майда бөлүкчөлөр чачырап чыгат да, ошо майда бөлүкчөлөрдүн ичинде миңдеген ошо неменин кургагычтыктын микобактериялары болот. Ошол. Анан кийин ошол неме болгондо бардык кишилер эле ооруй бербейт. Баарыбыз эле дем алабыз ошол абадан. Эч ошол абалдын өзүнө неме сатып ала албайт, же болбосо бөлүп ала албайт. Бардыгыбыз бир дем алабыз ошол жерден. Ошол организмге түшкөндөн кийин, эгерде организми күчтүү болуп, иммунитети жогору боло турган болсо, ошол кишилер оорубайт, ошол боюнча калат. Онун организми күрөшөт дагы, ошол кургагычтыкты жеңип чыгат. Эгерде ошол киши иммунитети төмөн болуп, тез өнөкөт оорулар менен ооруп, ушундай неме боло турган болсо, ошолорго тез жугат, айрыкча балдарга, анан кийин чоңуна, пенсияда жаштаган кишилер иммунитети төмөн да ошолор жугат. Анан кийин мына ассоциальный образ жизни деп коебуз, мына наркоман, неме арак ичкендер, тамеки көп чеккендер, мына ушулар көп оорушат. Рахмат. Негизи баягы эл арасында деле айтылып келет, анан кургагычка кабылган жарандар деле көп айтат да, баягы биз жарандардан тартынабыз, уялабыз, биз ушундай дартка кабылганыбыз үчүн депчи. Эми баягы адамдардын алар тартынбаш үчүн, кеңири жүрүш үчүн баягы аларга кандай түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт, же башка адамдарга аларды баягы кодулуу болбош үчүн, анын жакындарынан деле тартынып калат да айрым учурдачы. Бул кургагычуу мындай кандай оору негизи? Бул оорудан корксо болобу, же баягы ушул оору жөнүндө айтып кетиңизчи же. Коркунучтуу эмеспи негизи эле? Бул өтө жугуштуу илдет болуп эсептелинет. Бул туура эле вопрос берип атасың. Бул жугат адамдан адамга. Бул тукум куучу кандай деген жок бул жерде. Бул биринен бири ошол өзүнүн ошонун жууккан, ооруган адамдан тамак ашынын кесесин, бакалдарын, сүлгүлөрүн бөлүш керек. Аны менен бирөөдө уктоо керек. Ал өзү күнгө бет дерезелеринен аба алмаштырып туруу керек тез. И доктурга кайрылып туруш керек. Дары ичкенде дагы медиктердин көзөмөлүндө болуу керек. Эми дары ичет десе бирөөсү кечинде ичип алат дагы жатат, эртең менен турат. Бирөөсү ичпейт. Постоянно бир убакта больницада бизде саат 9-дан көзөмөл менен дары ичирилет. И үйүндө дагы ошондой болуш керек. Учур маселеси программасы түз эфирде өз ишин улантат. Бүгүн биз кургагычтык оорусу боюнча сөз кылып жатабыз. Сиздердин да дал ушул илдетке суроолоруңуздар болсо, бизге келген конокторго суроо берип, жооп алып алсаңыздар болот. Негизи эле Турган эже айтсаңыз, көпчүлүк эле адамдар бул илдетке кабылганда алгач катуу стресске кабылат экен да. Анан негизи бул илдетке кабылган адам өзүн кандай тутуу керек негизи? Бул кургагычтык менен ооруган адам эч качан жашырбаш керек, кайрылыш керек. Медицина жанындагы фаптар болобу, же болбосо медицинский учрежденияларга кайрылып, өзүнүн болуп аткан оорусу менен эч качан жашырбастан айтуу керек. Какырыгын тапшырып, бирөөдөн неме кылбаш керек, жашырбаш керек. Келип
айтып жатып леченияны өз убагында алсак ошончолук жеңил болот бизге. Канча эрте келсе ошончо жеңилдик болот бизге. Лечение кылганга дагы, дарын ичкенге дагы өзүнө бул көп жашырып жүрө берсе өзүнө эле кыйын болот. Бир органдан лечениясын жашырса, экинчи органга дагы өтүп кетиши абязательно мүмкүн. Рахмат. Менингит болуп калышы мүмкүн. Азыр биз телегөрүүчүн кабыл алып, андан бирге жооп берсек. Урматтуу телегөрүүчү, сиз түз эфирдесиз. Алло, саламатсызбы эже. Мен мектептен ошо больницада жатып анан азыр дары ичиши кыйын болуп атат. Урматтуу телегөрүүчү, сиздин сурооңуз түшүнүксүз болуп жатат. Дары больницада жатып чыкканмын да мен азырчы. Азыр эми дары ичиши кыйын болуп атат. Дары иче албай атасыз, Дары ичип атам, бирок кыйналып атам да, аябай көп кыйналып атам. Мурдагыдай эмес, больницадан да кыйналып атам. Аябай кыйналып. Жооп берем. Рахмат, сурооңуз Кайсы түшүнүктүү. райондон кайсы жерден берсе дагы өзүнүн ар бир жерлердин өзүнүн фаптардын врачтар бар туп кабинетте. Ошол врачтарга кайрылса жардам көрсөтөт. Жардамга дарылар бардыгы жетиштүү. Ошол фаптарга чейин, участкага чейин ошол кусуп аткан дарысына бере турган дарыларды жеткизилген бекер. Рахмат. Биз да телегөрүүчүн кабыл алсак, урматтуу телегөрүүчү, сиз түз эфирдесиз. Алло, саламатсыңарбы? Саламатсызбы? Мен суроом төмөнкүчө да. Мен Ош шаарынан чалып жатам. Жогорку врачтын сөзүн жанатан бери угуп мындай деп атам да. Бул эже айтып атат, полотенцаларды, даже кружкаларын, кашыктарын, бөлмөлөрүн баарын бөлөк кылыш керек деп. Анда бул бир үйдө мисалы үчүн күйөөсү же аялы ооруп калган болсо ал кандай болот? Бул биринчи суроом да. Экинчиден мына общественный транспортта мындай ооруларды көп эле байкаганга болот да, буларды силер ушу бир эл арасына чыгып, же болбосо окуучулар мектептерге барып, студенттер арасында ушундай бир лекция окуп, ушу түшүндүрмө ишин жүргүздүңөр беле. Эгерде ушул иштер көбүрөөк болсо эл арасында жакшы болот эле дейм да, анткени азыр коркосуң. Транспортка чыкканда дагы коркосуң, ар түрдүү адамдар менен жолугушасың да, бетме бет туруп каласың. Айрыкча биздики деген мындай элдин эмесине ченеп албайт да, толтура алат, бири-бирибизди тиктешип, бетибизге тийип барабыз да. Ошол кезде жулуп калыш да мүмкүн да. Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү. Негизи Батмеже, чындап эле айтсаңыз, баягы үй бүлөдө бирөөсү ооруп калса андай кандай болот дейт. Үй бүлөдө бирөөсү ооруп калса эми, эгерде мындай өзүнчө комната бөлүп бергенге мүмкүнчүлүк болбой турган болсо, ошол комнатаны дайыма таза кармап, желдетип, эшикти ачып, терезелерди ачып, ошондой тез-тез желдетип туруш керек. Андан кийин мына неме сүлгүлөрүн өзүнүн ошол оору кишинин, ошонун өзүнүн личный кийимдерин, ошолордун бардыгын баягы неме дезинфекция салып туруп, ошону неме кылып туруп, чылап туруп, 2 сааттан кийин анан кийин жууп, күнгө ийилип, ошо үтүктөп бериш керек да ошол. Батмеже, бул жакшы баягы дарыланып чыккандан кийинки деле ушундай улантабы? Жашоосу кандай болот? Дарыланып чыккандан кийин бизде булар баягы ачык түрү, жабык түрү деп бөлүнөт. Ошо жабык түрүнө өткөндө гана немеден бетапканадан чыгарабыз. Ага чейин таптакыр чыгарбайбыз немелерди. Ал ошондо деле баары бир этият кылыш керек. Жаш балдардан айрыкча ошондой кылып баары бир ошол немелерди, режимдерди кармап туруш керек. Рахмат. Турнай эже, мен берейин деген суроону телегөрүүчү берип кетти да, чындап эле баягы курагучулук боюнча элдердин түшүнүгү кандай деп суроо берип кетейин деген да. Анткени 24-мартта айтпадыкпы, бүткүл дүйнөлүк кургагучулукка каршы күрөшүү күнү деп, же сиздер дагы бир иш-чараларды жүргүздүңүздөр. Жылына бир жолу эле жүргүзүп койбой, жыл бою жүргүзсө болбойбу эле деген суроону берейин деген да. Биз жыл бою эле аракет кылабыз. Келген оорулардын баардыгын эле үйүнө барганда кандай шарттар түзүш керек, кандай шарттарга макул болуш керек. Биз дайыма эле келгенде лекция окуп, түшүндүрмөлөрүн, беседаларды айтып өткөзүп турабыз. Андай эле эмес, жерлерде дагы бизге мына эмесеп дагы жардам беришет. Булар дагы үйүнө барып лекцияларын окуп, Кара Суу району менен ушулар заниматься этет. Булар деле оюндарды, играларды ойнотуп балдарга чейин аракет кылып атабыз. Туура эле айтып атат. Лечение алып чыккандан кийин баары бир гигиена сакталыш керек. Биз ооруну келгенден баштап, стационарга түшкөндөн баштап айтабыз, кандай болушуң керек, кандай ичишиң керек.
түшүндүрүп айтабыз, көчөгө чыкканда өзүңөрдү кандай алып жүрүшүңөр керек. Больницада маска менен, биз өзүбүз келгенде дагы маска менен кирип, маска менен чыгабыз. Аны түшүндүрмөнү беребиз постоянно. Рахмат, биз теле көрүүчүбүздүн суроосун кабыл алалы. Урматтуу теле көрүүчү, сизди угуп жатабыз. Неме мына 2 жыл дарысын ичип дарыланып чыккандарды көрүп атабыз да. Анан тилекке каршы 2 жыл кыйналып ичип, кусуп дегендейчи. Анан кийин айыктың деп чыккандан кийин деле бир где-то аралыкта бир 5 ай 6 айдан кайра кайталап атат да. Ошону точно 2 жыл ичсе айыгат деген мындай гарантия барбы? Рахмат, Тургун эжеге берейин дедим эле да суроону. Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү. Батма эже. Булга гарантия эми көбүнчө оорулар жакшы болуп чыгып кетет. 18 айдан немеге дарыга туруктуу формалары боло турган болсо кургак учуктун 18 айдан 22 айга чейин дарыланышат азыркы күндөрдө. Ошол убакта основною бир 75%, андан дагы жогору проценти жакшы болуп айыгып кетет. Анан кийин кээде ошондой болуп калганын туура айтып атат. Мен баргандан кийин деле ошо 5-6 айдан кийин кайра ооруп калдым деп. Ошол дарылар ошолорго толук таасир эткен эмес да. Таасир эткен эмес. Ушуларда болот, мындайларда болот. 100%, 100%га биз айыгат деп гарантия бере албайбыз эч кимге. Рахмат, биздин да убактыбыз чектелип атат. Негизи Тургун эже айтсаңыз, Ош облусу боюнча кайсыл аймактарда көбүрөөк дал ушул ооруга кабылышат? Биздин Ош облусу боюнча биздин Кара Суу районунда көп. Себеби Кара Суу районунда бизде өтө чоң базар. Базарга байланыштуу население жыш жайланышкан. Ошол себептен өзгөнүн районунда дагы адам көпчүлүк үчүн көп. Биздин Ноокат районунда бар. Бул жерде дагы адамдын көптүгү, анан кийин бу жерде ички тышкы эмиграциянын эсебинен биздин балдар Россияга барып ооруп келип атат дагы. Казакстан, Россияга барып ооруп келип, ошолор алып келип анан кийин көп ооруларды семьясына жуктуруп коюп атат. Ошолор түшүнбөстөн келип, кеч обращение кылып, кеч кайрылып медиктерге, ФАПтарга кеч кайрылып какырыктарын тапшырып, аябай мындай өтүп кеткен процесстер менен келип атат да. Кайрылып атышыптыр да. Негизи Батма эже, кыскача айтып кетсеңиз, баягы ооруга кабылган жарандарды башка адамга жугузбаш үчүн да сиздер түшүндүрүштөрүн жүргүзөсүздарбы? Бул ооруда, бул адамда сендей ооруп калбасын, өзүң да абайлагын деген сыяктуучу. Биз аябай ушул бетапканага түшкөндөн баштап ошолор менен ошол иштерди жүргүзөбүз. Дайыма алар менен беседа жүргүзөбүз, өзүн кантип алып жүрүштү. Бул оору деген бул кургак учук менен күрөшүү, бул бир эле медиктердин жумушу эмес бул. Бул кургак учуктан эгерде арылабыз дей турган болсок, бардыгыбыз кошо жапа-тырмак иштешибиз керек. Социальный работниктер дейбиз, мына өкмөт уюмдары дейбиз, мечиттин немелери, кызматкерлери ошол жерде бүт бар. Ар бир киши ушул кургак учук боюнча жакшынакай билип кантип жугат бири-биринен, канткенде дарыланып толук айып кетет. Ушулардын бардыгын билгенде гана биз толук дарттан айыгат экенбиз. Рахмат. Биздин дагы эфирибиз соңуна чыгып калды. Рахмат келип бергениңиздерге. Урматтуу теле көрүүчүлөр, Учур маселеси программасы соңуна чыкты. Бүгүн биз кургак учук оорусу боюнча сөз кылдык. Кийинки эфирден жолукканга чейин саламатта калыңыздар.